Таңкы манайыңыздар жарык болсын, жана албетте учурда тамактануу үстүндө отурган болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Бул сюжетте Данияр мырзанын ишкердүүлүгү көптөгөн адамдарды мындай шыктандыра алды деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан дүйнөлүк эпостардын башын бириктирген ири аянтчага айланууда. Ар бир этностун басып өткөн өтмүшүн, тарыхын өзүнө камтып турган ушул кенже жана чоң эпостарды изилдөөдө, аларды элге жайылтууда Кыргызстан бир жигердүү эмгек кылып, 7-чи рет быйыл эл аралык деңгээлдеги мына ушул дүйнөлүк эпостардын фестивалын өткөрүп атат. Быйыл Ордолу Ош шаарыбызда жогорку деңгээлде өттү. 17 майда башталган бул ири фестиваль 21 майга чейин уланды. Анын алкагында бир нече иштер пландалган. Атап айта турган болсок, Саркеч көчмөн сынагы, кадырлуу каада салт, мыкты боз үй, мыкты дастанчы, мыкты семетейчи деген сынактар менен коштолду. Жана ошондой эле мына ушул эпос изилдөөчүлөрүнүн башын бириктирген атайын симпозиумдагы орун алып, ал жерде Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Иманалиев Кайрат Олжобаевич баштаган бир топ делегация мына ушул эпостарды кийинкиде кантип изилдейбиз, кандай маселелери бар, кандай артыкчылыктары бар, кандай ийгиликтери бар, ушул тууралуу кененирээк кеп болду. Ал эми жогоруда кесиптешим айтып өткөн, санап өткөн конкурстар Кыргызстандын булуң бурчунан барган конкурсанттардын бүйүрүн кызытып, өзгөчө аларды дагы шыктандырып турду. Ал эми ушул өзүңүздөр жогоруда көргөндөй, кадырлуу каада салт деген баягы сынакта тушоо кесүү салтына токтолушкан. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Саркеч көчмөн деген көргөзмөдөн алынган сүрөттөр. Мына дүйнө элдеринин катышуусундагы ири фестивалда биздин каада салтыбыздагы, улуттук кийимдерибиз даңазаланып атканы бул абдан бир маанилүү иштердин бири. Анан ушул кыргыздын баягы айтуучулук багытындагы, кыргыздын бир айтуучулук маданиятындагы өзгөчө орду бар, бул дастанчылардын орду десек болот. Демек биз эң мыкты дастанчы сынагына токтололу. Мына ушул мыкты дастанчы сынагында баш байгени Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын, Алымкул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлары тобунун жаш солисттеринин бири дастанчы Улукбек Токтоболот уулу багындырса, экинчи орунду Азамат Асанбек уулу. Ал эми 3-чү орунду багындырган талант Адилет Садыбакас уулу. Бул жаш талантыбыз учурда Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 4-курста билим алууда. Мугалими болсо элибиздин таланттуу ырчысы Максат Кыштобаев. Эмесе, Адилет биздин студиябызда. Мейманда. Адилет мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Байке кут болсун. Чоң рахмат. Кубанып атасызбы? Дагы деле кубанып жүрөсүзбү? Албетте. Ордолу Ош шаарына чейин барып, мына ушул ийгиликти бөктөрүп келгениңиз сиздин чыгармачылыгыңызга дем болуптур. Кайсыл дастанды айттыңыз? Орманбек дастанынан үзүндү айттым. Бирок азыр биз таң эрте дастан айтууга бир аз убактыбыз азыраак, бирок сизден биз санат терме ырларынан суранат элек. Анда Арыстанбектен алып саптар санат термесинен үзүндү аткарып берейин. Say-saydın gana başına kır bulut, sanamdı ganan aytsam öyür bulut. O düğünü geter okşodum menin sanatıma aytar kim bulut. Armanı bolor mergendin, alganı bolor bergendin, günösü bolor gülgöndün, anan güyütü da bolor ey ölgöndün. Oy. Totonun gana başın ey kır bulut, Толгону айтсам ыр болот, о дүйнө кетер окшодум, толтурчуң ордума ким болот.
Өзөндүн көркү тал болот, өрүштүн көркү мал болот, аялдын көркүң ер болот, аргымак көркүң жал болот. Үйдүн көркү кыз болот, аштын көркү туз болот, тирүүнүн көркү сый болот, өлүүнүн көркүң ый болот. Айланайын эл журтума, менин арманым аң айтар ким болот. Баракелде, баракелде. Бар болуңуз Адилет мырза, келиңиз тергөтүңүз. Келиңиз бул жака. Таң эрте Арыстанбектин алып саптарынан жалпы элибизге керемет кылып аткарып бергениңизге рахмат дейли. Келиңиз орун алыңыз, ооба. Расында мыкты дастанчы сынагы сизде болгон жаш таланттарды жарык этип таанытууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк болду. Анткени сиз билим алуу менен гана алек болуп келгенсиз. Биз азыр талантыңызга таң берип отурабыз чынында. Ооба. Даярдык кандай болду? Дастандарды буга чейин айтып жүргөнсүз. Ооба, буга чейин айтып жүргөнбүз. Даярдык аябай жакшы болду. Ошол тандоо турунан финалга өткөндөн баштап күн-түн тынбай даярдандык. Буюрса үзүрүн көрдүк. Жакшы. Бул алгачкы сынакпы сиз катышкан? Жок, мен ошол 2022 жылы Нурак Абдрахмановдун конкурсуна дагы катышып, аяктан 2-нчи орунду камсыз кылганбыз. Баракелде. Окуп ошол өнөргө кадам таштагандан бери эле ийгилик коштоп келатыптыр. Буюрса сизден келечегиңизден көптү күтөбүз. Ал эми баягы таланттардын таланттуусун, мыктылардын мыктысын аныктоодо калыстардын абдан жоопкерчилиги чоң. Албетте. Калыс деген сөздүн өзү чоң бир улуулуктан кабар берет го. Ошондой калыстардын курамы өзгөчө кылдат карап, анан ушундай бир мыктыларды бизге тандап берди. Калыстар тобунун төрагасы кыргыз эл артисти Жолболду Алыбаев жана ошондой эле мыкты дастанчы Өмүрзак Кайыпов жана Кылычбек Бекишев өңдүү кыргыздын мыктылары калыстарда кызмат кылды. Эмесе мына ушул Калыстар тобунун мүчөсү, Токтол Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлар тобунун жетекчиси Кылычбек Бекишев агайыбыз да бүгүн биздин студиябызга келген. Салалы, кош келиңиз. Кылычбек агай. Саламатсызбы? Келиңиз. Кутмандаңыздар менен. Бирге болсун. Мына Ош шаарын өзгөчө дүңгүрөтүп, дүйнөнүн булуң бурчун жыйнап келип, эпостордун фестивалы өттү 7-чи рет. Анын алкагында дастанчылардын сынагы өттү. Бул дагы болсо бир дастанчыларды жайылтуудагы эң жакшы бир жөрөлгөлөрдүн бири болду кылчага. Катышуучулардын дарамети кандай экен? Туура айтасыңар, алды менен ошо кыргыз эл менен саламдашып алалы, кутмандаңыздар менен. Бул дүйнөлүк 7-чи эпостор фестивалы ошол Ордолу Ош шаарыбызда жакшы маанайда өттү. Бул баягы 2006 жылдан бери өтүлүп келаткан баягы эпос айтуучулардын, жанагы дастан айтуучулардын баягы мыкты бир фестиваль десек болот да. Анан буюрсам ушул 17 майдан 21 майга чейин жана силер жогору белгилеп өттүңүздөр. Эми айта кете турган болсок, бул дастан негизи баягы биз эгемендүүлүктү алган жылдары бул баягы эл өнөрү каралбай калган да чынында. Комуз элдик өнөрлөр. Баягы Европанын музыкасы каптап, анан кулакты баягы сүйүндүрөт. Азыр эми жаштар өсүп келе жатат. Ошол дастан, эпосторду, манас семетейчилер өсүп келатканы бизди абдан сүйүндүрөт. Биз ошол апрелдин аягында республика боюнча 21 катышуучу конкурсантты тандап алганбыз. Анын ичинен ошол 2 тур менен өттү. Биринчи турда ошол 21 конкурсант катышып, анын ичинен 16сын тандап алганбыз. Андан тышкары экинчи турда 10 конкурсантты тандап, ошол Ош шаарына финалга жолдомо алышты да. Ошонун ичинен ошол Адилет деген студентибиз биздин 3-чү орунду багындырды. Андан тышкары жана жогоруда айтылгандай Токтогулот уулу Улукбек, Асанбек уулу Азамат деген жигиттер өздөрү мыкты көрсөтүп, ошол мыкты дастанчы деген номинацияга ээ болушту. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунда. Дастанчылардын көчү уланып келатканынын белгиси бул албетте. Айпери Алмазбек кызы да бар экен, 3-чү орунда ал дагы. Айпери Алмазбек кызы да кызыктыруучу сыйлыкка ээленди. Жээнбек уулу Иманбек деген да жигиттер
өзүн жакшы көрсөтө алышты да. Анан баягы эми ошол байга ошондой бөлүнүп калды, баягы эң мыктылары ошол 1-2, 3-4 орун деп, калгандар ошо кызыктыруучу сыйлыкка ээленишти да. 100 000 сом, 80 000 сом, 60 000 сом болуп бөлүнгөн экен. Кандай жакшы. Адилет мырзанын кандай артыкчылыктары бар экен? Адилетти мен айта кетсем, мен ошол жогоруда айтылгандай Бүйүсара Бейшеналиев атындагы Көркөм өнөр университетинде сабак берип келем. Эң алгач ушул мага студент болуп келген. Анан баягы менден биринчи жолу таалим алып, анан кийин ошол Максат агай өзү суранып, мен дагы сабак берип көрөйүн деп, ошол азыр ошол Максат Кыштобаевди окуп атат. Келгенде эле ошол комузду мыкты чертип келген. Өзү даяр баягы дастандарды баягы жаңы жаттап келаткан мезгил экен. Анан мен дагы ошо көрсөтүп, мындай чертилет, мындай деп, анан азыр мына буюрса 4-ч курсту бүтүп атат, буюрса келечеги кең, алдыда бир эмгек сиңирген эл артистин бүтсөк болот буюрса. Кудай буюрса. Адилет мырза, ушул көп өнөрдүн ичинен ушундай бир салттуу, салмактуу өнөрдү тандап калууңа ким түрткү болду? Негизи атам дагы өзү комуз менен ырдайт. Атамдын бир туугандарында дагы көп. Анын үстүнө ошол Кубаныч Ажыбаев, Баян Акматов деген агаларыбыз, ошол бир айылдан болобуз, ушул агаларыбыздын дагы жолун жолдоп келатам десем болот. Ошондо кайсыл айыл болуп калат? Эмгек Тала. Эмгек Тала айылы, Эң сонун. Ал эми конкурстун шартында дастандар толук айтылдыбы же үзүндү айттырдыңыздар? Жок, биз ошол критерий менен тандап алдык. Биринчи ошол биринчи турда ашыктык арман ырлары берилген, а экинчи турда санат терме жана дастан толугу менен айтылды. Биз аягына чейин уктук, болгон ошол баягы аталарыбыз айтып кеткен варианттар боюнча айтылды да. Анан ошо критерийлер ошол артистизмине карадык, кийген кийимине, аткаруучулук чеберчилигине баардыгына ошол баа коюлду да. Ошонун жыйынтыгы менен анан ошол байгелер белгиленди. Сүрдө толкундануу болдубу? Сүрдө албетте болду. Оңой болгон жок. Буюрса ошонун баарын жеңип аракет кылдык. Жакшы. Дастан айтуудагы репертуарга дагы токтолуп көрөлү. Мына бүгүн сынакта Курманбектен үзүндү айттым дедиңиз, башка дастандарга кайрылууңуз, бул дастандарды да эми жаттоо көлөмдүү чыгарма да булар. Буларды ошол өзүм 8-класстан баштап ошол конкурстарга катышкам. Ошол кезде жатталып калынган чыгармалар да буларчы. Ошол эле Курманбек, Олжобай менен Кишимжан, Эненин арманы, Көк сулуу, Көзал кыз. Ошол мурунтан бери даярдап келаткан чыгармалар. Кылычбек агай, негизи ошол элдик ырдоо дегенде эле көп учурда оондурлар менен гана чектелип калган бир учурлар болгон экен да. Көлөмдүү ашыгылык ырлары, терме санаттар, дастандар көп учурда мындай четте калып ырдалбай калган учурлар болуп, анан ушундай бир сынактар түрткү болуп, жаттап, ошентип ырдап калгандар учурлар болгон экен. Ошондой учур жана жогору айтпадымбы, ошол Европанын музыкасы каптап, комуз баягы 3-чү орунда калып калганда, чынын айтканда. Анан мына кулакты сүйүндүрөт, ошол жылдан жылга студенттер көбөйүп, ушул комуз менен ырдайбыз, комуз менен ырдагыбыз келет деп, керек болсо ошо Англиядан бери Самуэль деген жигит мага келип дайыма агай ушул ырды үйрөнөт элем, ушул дастанды үйрөнөт элем деп келип жүрөт да. Анан буюрса ал дагы 3-чү курс болуп калды. Анан бизде баягы Бейшеналиевада бир 2 семестрда биз 3төн чыгарма тапшырма беребиз. Ошонун экөөсү элдик ырлар, 3-үнчүсү дастан. Сөзсүз түрдө көлөмдүү дастан, ашык ырларын тапшырма беребиз да. Ошону менен азыр студенттер баягы ар бири жок дегенде бир 5 жыл окуса, ошондо 2 семестр эсептегенде бир 10 дастан жаттап чыгат да, жаттап чыгышат. Андан тышкары дагы өз алдынча дагы ошол бир дастандарды жаттаганга жетишет да. Айтайын дегениз, ошол окуу жайдын талабы, окуу жайдан ошондой бир билим бергендиги дагы дастанчыларды, көлөмдүү аткаргандардын санын көбөйтүүдө, Сөзсүз түрдө. Эми кайрадан Адилетке кезек берели, таңерте ушул жайлуу менен. Майыбызды жыйынтыктайлы. Мен микрофон коюп берейин.
Жок атабыздын көк сулуусунан үзүндүр тапырайын. Aşıkmın sizdey perige, aytalbayım sırrım demigen adamdımın çağıynavay ayttırbay bilsen emine. Kızıgam sizdey perige kıynalam çındap demige, kişini mınca çurkatpay degi kıynabay bilsen emine. Gülgönde gülkün gümüşün, gülgünдөй kızdın gülüsün, güyüt götüşüp жүрüşüm gülgünüm aytçı kim üçün. Güdörüm takır üzgüm jok güygüzüp süyü ümütün, jark etse gülkün doy gümüşün, jaro ker kızdın doy gülüsün. Жалынға түшүп күйүшүмдеги жалжалым айтчей ким үчүн, жаныңдан асты чыккым жок, олдо жан кызып сүйүмүтүм. Ай жүздү бетиң нур чалып, азилиңдиң ойлосом айылда жатпайм тынчалып. Күн жүзді бетиң нур чалып, гүлгөнүң эске түшкөндө, күнүгө жатпайм дой тынчалып. Гүлгүнүм чачкандой жарыктанда, күнгөйлөр көрккө кур чалып. Күйүттүн иши курусун деги, күйүт теле тартым мынчалып. Көрүшкөн күнүм салтанат, көркүңөн ай күн жалтанат, көркөмүң жанды көксөтүп көмөкөйдөн балтамат. Көрүнбөй кетсең көк сулуум, көнөктөп көздөн жаш тамат. Жолуккан күнүм дой салтанат, жодураган келбетиңен жогортон ай күн жалтанат. Жолукпай калсам көк сулуум, деги жошулуп көздөн жаш тамат. Айбали, баракелде. Адилет Садыбакас уулу. Кыргыз мамлекеттик искусство жана көркөмөнөр университетинин сыймыгы бүгүнкү күндө, ал эми окууну бүткөндөн кийин бүтүндөй бир кыргыздын сыймыгы болгон, кыргыздын улуу өнөрүн даңазалаган таланттардан болсун. Бар болуңуздар анда. Ийгилик каалайлы Кылычбек ага. Буюрса мына ушул адилетте болгон мыкты таланттарды таптай бериңиздер. Дастанчылык, айтуучулук өнөр арбый берсин. Рахмат айталы. Адилет, ийгилик дагы бир жолу. Рахмат, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз программабызды алдыга карай улантабыз. Эми кептин угун баягы жайкы эс алуудагы коопсуздукка буралы деп турабыз. Туура, жайында көпчүлүк учурда бөбөктөрүбүздү гүл бактарга алып чыгабыз. Ал жерде жайгашкан аттракциондор бар, алардын бир шарттары, мүмкүнчүлүктөрү өмүргө коркунуч алып келбейби, аларды ким көзөмөлдөйт? Бул маселеге дагы биз кайрылып отурабыз. Сөздүн кезегин Айдан Астамова алып, теманы улантсын.